Экстремизм жана терроризм менен соттолуп, жаза өтөп жаткан жарандарга туура багыт берүү, тарбиялык иштерин жүргүзүү маанилүү маселелердин бири, себеби алардын көпчүлүгү туура эмес түшүнүктөн улам бул кылмыштуулукка барышат. На сегодняшний день в пенитенциарных учреждениях службы исполнения наказания отбывает наказание порядка. Азыркы учурда 170 жаран экстремизм жана терроризм менен айыпталып жазасын өтөп жатат. Аларга туура маалымат берүү, тарбиялык иштерин жүргүзүү биздин негизги милдетибиз. Биз быйылкы жылы 4 реабилитациялоо борборун ачтык. Анда жаза өтөп жаткандарды коомго аралаштыруу, тарбиялык иштерин жүргүзүү иштери өтөт. В этом году создали 4 центра социальной реабилитации и адаптации. Экстремизм жана терроризм темасы биздин өлкөдө гана эмес, дүйнө жүзүндө да актуалдуу. Бул багытта Бишкекте эл аралык илимий алдын алуу конференциясы өттү. Анда адистер терроризм жана экстремизм үчүн жазага тартылган жарандар менен кандайча иштөө керектиги тууралуу талкуу болду. Конференциянын негизги темасы бул бүгүнкү күндө өтө актуалдуу жана маанилүү. Бул пенитенциардык тутумдарда экстремизмдин, терроризмдин профилактикасы жана ага бөгөт коюу, ошону менен бирге соттолгондорго кайра социализациялоо жана түзөтүү жолуна түшүү үчүн тиешелүү шарттарды түзүп берүү. Терроризм жана экстремизм боюнча соттолгондор менен иштөө кылдаттыкты талап кылат. Анткени бул категориядагы кылмышкерлер кадамдарын диний идеология менен актоого аракет кылышат. Туура эмес диний идеологияга багыт сиңип калган, ошого сугарылып калган жарандар менен иш алып барыш өтө бул орчундуу да маанилүү да өзгөртүш. Бул боюнча бүгүнкү күндө ошол мамлекет тарабынан стратегиялык тиешелүү мамлекет документтер кабыл алынган. Мисалы үчүн экстремизмди алдын алуу жана бөгөт коюнча атайын мыйзам бар, программалар бар. Ошонун алкагында ар бир тиешелүү мамлекеттик орган өзүнө жараша иш алып барып келүүдө. Мисалы алып турган болсок, биз дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы түзмө-түз функционалдык милдеттенмебизге кирбесе дагы, бирок анан алдын алуу боюнча иш алып барып келебиз. Терроризм жана экстремизм менен айыпталып жаза өтүп жаткан жарандардын көпчүлүгү диний көз карашта кылмыштуулукка барышканын эксперттер айтышат. Мындан улам мекемеге дин кызматкерлери барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турат. Именно ушу экстремизм, терроризм менен камалып отурган соттолгондор боюнча бүгүнкү күндө иш өтө тыгыз иштер жүрүп атат. Ал боюнча бизде мекемелерде соцработниктер бар, психологдор бар. Ошолор менен тыгыз иштешип, муктият Кыргыз Республикасынын жана муктият дин алымдары боюнча ошолор келишип, алар да келип бизге соттолгондорго туура багыт берип турат бүгүнкү күндө. Бул конференцияга Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Болгариядан адистер келишкен. Алар бул категориядагы кылмышкерлер менен иштөө тажрыйбаларынан бөлүштү. Мы сегодня делимся своим опытом в части. Биз кыргызстандык кесиптештерибизге өз тажрыйбабыз менен бөлүштүк. Анда терроризм жана экстремизм менен айыпталгандарга кандай мамиле кылуу керектиги бар. Мисалы ыкмалардын бири кылмышкерлер жакын туугандар менен байланыш түзүүгө чоң маани берүү. Себеби көпчүлүгү өз жакындарынан баш тартууга барышат. Биздин милдет кылмышкерлерге бир туугандын канчалык керектигин жеткирүү. Применяем ряд. Террористтер жана экстремисттер менен иштөө бир эле туура жолго салуу менен чектелбейт. Алардын ой жүгүртүүсүн түшүнүү менен коркунучтардын алдын алууга болот. Телегей Телев, Меримбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек.